Ассаламу алейкум достор, сиздер менен азыр биз Кытайдан келген 6000 сомдук товарды распаковка кылабыз. Бул товар өзүмдүн балама мектепке товарларды заказ бергенмин, мектепке формаларды жана өзүмө керектүү нерселерди заказ бергенмин. Ал жактан полный бардык товарым 5000 сом болгон, жол киреси Кытайдан Жалалатка чейинки жол киреси 1000 сом болду. Акырында ушул каргонун дагы атын айтамын, андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Бул карго аябай арзан, $3 менен алып келди. Ишеничтүү, көптөн бери иштейт. Кыргызстанда бүт аймактарында офистери бар өздөрүнүн. Аябай ишеничтүү карго. Мен дайыма ушул каргодон алдырам. Аны эмесе кетпейт. Биринчи товарымды ачайлы. Түндө сайтынан заказ бердим. Бул балама осенний куртка дагы берген болчу. Ошондо. Атай мектепке кийген осенний куртка берген. Көйнөктүн ичинен куялганга жакары. Качествосы прям бомба. Казахстан кнопка здесь. Жүз қырқынча размер берген. Жеңдери дагы балага ыңгайлуу на резинкасымен. Көйнөктөрү прям классно. Бул женский мужской кете берет. Буткин, эки буткин бергенбиз. Бири кроссовки, бири кроссовки. Оригинал буткин бергенбиз. Прям упаковкасы дагы аябай сонун экен. Скульптурага бергенмин, сонун болду. Ичинде мондай бар. Булардын баалары негизи базар баасынан арзан, кыйла арзан түштү. Кайсыны канчага алганым эсимде жок, бирок общий товарымды билем, что 5000 сом акчам кетти. Кайсыл товар кызык болсо, сиздерге кайсыл товардын баасы кызык болсо, комментарийге жазсаңыздар, жооп берип айтып берем. Бул Анта деген фирма, оригинал. Азыр балам көрө элек, көрсө аябай сүйүнүп калат, туфли. Билсеңиздер керек, Анта деген фирманы азыр Кытай сайттарынан көп эле заказ кылып билип калышты, кайсы фирма экенин. Анта деген фирма аябай качествосы жакшы. Антанын кийимдерин заказ кылып жүргөм мага чейин дагы. Балам 36 размер кийип калды. Быйылдан кийин менден чоң кийип калды. Мен негизи 35-36 кийдим да. Экинчи карасы балам буюрса кычырап кетет. Былтыр дагы Кытай сайттарынан заказ бергенмин, ошол эле Түндөрдөн заказ бергенмин. Аны сиздер менен дагы бөлүшкөнмүн. Ал 150 миң былтырка заказ бердим дедим го, былтырка видеобуз 200 миңге жакын, 150 миңден ашкан просмотр алган. Бул видеом дагы жакшы эле просмотр алат деп ойлойм. Бул өзүмө иштейм. Былтыр дагы биз ошол Кытайдан заказ бергенбиз, арзан түшкөн. Анан качествосы дагы аябай жакшы экен. Быйыл дагы буюрса качествосы жакшы товарлар келди. Бул сумка, былтыр биз сумканы алган эмеспиз, мына жокусунда турган. Базардан сатып алган болсок, быйыл сумканы Кытайдан бердим. Быйыл уже балам 4-класс болуп калды, ошондуктан уже өзүнүн эмелери башталды. Мен мындай көтөрөм, андай көтөрөм деген наке. Бул сумкалар жакта жакшы эле баада сатып. Качествосы аябай жакшы. 4-класска кийин 5-класска деле уже көтөрө берет болсо атайын чоңураак болду. Так. Кайсы
ушуну заказ кылбадык, биз былтыр алганбыз костюмчумду. Бул жактан 3000 сом костюмчумдарды биз ал жактан 1200 сомго алганбыз. Ак көйнөктөрдү былтыр деле жашынакай болчу, бирок кичинекей келип калды. Быйыл 2 ак көйнөк заказ кылдым. Былтыр бир ак көйнөк алган болчу, костюмчум менен. Бирок ал ак көйнөкү балам узарып кетип, көйнөк прям материал хыбы, чисто хыбы. Папа болгон сон универсалный көйнөк. Сон болгон. Былтыр биз кийгенбиз да бул көйнөктөрдү. Аябай жакшы. Кир дагы аябай сиңип эметип калат. Киринин кетиши дагы аябай оңой. Эмне болбойт. Быйыл 140 размер заказ бердик. Так, кийинкиси. Эмне бергенин деле унутуп калдым. Бул эко турский кызыма. Мылтар кичинекей калып, жаңы бердим. Бул бизди спасает просто. Қазір кийбейбиз, только ошону кийебиз. Икин айтып көргөзөйүн бирөөнү. Бул икөөмдү Кытайдагы баасы бир 250 сомдон ашыгыраак болду. Чисто хыбы. Камерадан кандай көрүнөт билбейм. Анан балама мондай кичинекей оюнчук заказ бериптим. Бул дагы робот болуп калат экен. Балама уже келгенде эле кичинекей балам алып чыгып кеткен эшикке. Биринчи эле менин роботумду бер деп. Башка сайттардан деле заказ кылсаңар болот, бирок мен Пиндодо мага ыңгайлуу, Пиндодо жагат. Мен дайыма ошол жактан заказ берип жүргөнүм үчүн мен только Пиндододон заказ беремин. Пижама. Кичинекей балама пижама берген. Арзан эле түштү бул деле. И ушунча арзан экен деп мен таң калып калгам. Качествосы кандай экен десем, качествосы прям жумшак. Качествосы прям жумшак экен, сонун экен. Пахтадан. Балама буюрса пижама бар. Бул мындай эме бергенмин. Киш чоккогоч аптекада булар эмеде кичине бир эмеси эле кымбат, 50-60 сом турат. Ичинде аз эле. Ушул ичинде бирөөсүндө 100 штук. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 штук келди. 800 штук. Сейчас там кайрылгыла. Тамаша, бул ошо өзүбүзгө эле керектүү. Базардан улам сатып алып отургандан көрө заказ берип коеюн деп алган. Так, бул эмне болуп кеткен. Бул өзүнө магнит, атай жол тынчыганы. Мындай шарфтарыбызды тынчыгып алган. Вот так. Удобно. Ушундай кылып. Сонун экен. Эгерде сиздер да заказ кылдыргыңыздар келсе, мен аркылуу мага кайрылсаңыздар болот. Ошол комментарийдин алдына кайрылсаңыздар болот. Ким эмне заказ кылат точно так айтып, мага ушул керек деп сүрөтүн жиберсеңиз, ошолорду заказ кылдырам. Анан буну көрчү, бул канча экен, мындай экен дебей эле, мага ушул керек, ушунун баасын билдир, ушуну заказ кылам деп өзүңүзгө уверенный болуп заказ берсеңиздер, алдырып берем мен. Айттым, бул каргонун бар жок, Кыргызстандын бар жогунда офистери бар деп. Бул азыр көрөсүздөр, атай хит болуп аткан тары бир интернетте айрыкча айымдар көп, сурап көп, спрос көп болуп атат, мындай айтканда. Мен буну 400 сомго заказ бердим. Ичинде маскасы менен подаркага маска салып кетти. Негизи маска заказ берген эмес. Тадам. Ушундай. Бул сыворотка, бул беттердин тагыктарын кетирет.
сәпкілдерді кетірет, интернетте білесіздер, 1,5 мың сомдан сатып атышат. Егерде кимде ушундай заказ кылдыргысы келсе, мага кайрылсаңыздар болот. Аке. Бул маскасы дагы жакшы экен. Буюрса колдонуп дагы результаттарын айтам. Айтканча дагы менин бетимде жировиктер бар болчу, ошол жировиктерге дагы атайын крем заказ бергем. Аны коюп көрдүм, уже коюп көрүп 1 ай мурун заказ берип келип коюп көрдүм. Эмесе действо берди, ошол жировиктерди чыгарды. Мага жакты. Ким ошондой жировиктерди кетире албай жаткан болсо дагы кайрылсаңыздар болот, заказ кылып берем. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй менин 6.000 сомдук товарыма распаковка кылдык. Бул машинкадагы бар болчу. Бул машинкалар кырсам деле өзү кымбат турат. Робот болот экен сразу эме кылганда. Кандай ойлойсуздар? Мен жакшы эле товар алдымбы? 6.000ге же Кыргызстанда деле ушундай товар алсак болобу? Комментарийге жаза кетиңиздер. Жана каналыма катталып, мени колдоп, лайктан баса кетиңиздер. Сиздер менен Айдана Аданова болду.